Алтын балалыкка жыл сайын эле Айгүл өзү барчу. Бүгүн бизди кудалар чакырып калып ошой кызыбыз барды. Президент Садыр Жапаров кызы Жанайымдын эл алдына чыгышы боюнча пикир билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда мамлекет башчысынын кызы алтын балалык борборунда балдарга белек таратып жаткан видео тараган. Кабар агенттигинин бул пиардын бир бөлүгү же балдарды саясатка тартуу аракетиби деген суроосуна президент мындай деп жооп берди. Мунун пиарга да балдарды саясатка тартууга да эч кандай тиешеси жок. Мен буга чейин да бир нече жолу айткам. Өз балдарымды жана жакындарымды саясатка да, мамлекеттик иштерге да аралаштырбайм. Эгер мындай аракеттер чындап жасалса, ал эбак эле ачык көрүнмөк, деди президент. Жапаровдун айтымында ондогон жылдар бою курулушу бүтпөй келген алтын балалык балдардын реабилитациялык борбору анын тапшырмасы менен бүткөрүлгөн. 3 жыл мурда борбордун курулушу аяктап, керектүү эмерек жана жабдуулар менен толук камсыздалган. Президент борбордун негизги максаты өлкөнүн аймактарынан өзгөчө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн келген балдарга жайкы эс алуу уюштуруп, аларга жакшы маанай тартуулоо экенин айтты. Жыл сайын бул жерге өлкөбүздүн бардык аймактарынан балдар келишет, алар эс алышат, бири-бири менен таанышып, жаңы досторду табышат. Жыл сайын Айгүл да бул жерге белектер менен келип, балдарды кубандырып кетет. Бул жолу да ошондой болушу керек эле. Бирок Айгүл экөөбүздү Кудай тараптан туугандар чакырып, биз аларга кеттик. Ошондо ал кызына иш-чара атайын жекшембиге пландалган. Балдар күтүп жатышат. Алардын көңүлүн калтырбай барып белектерди тапшырып кел деп айткан. Жанайым барып, балдарга белек даярдалган шортулар менен футболкаларды таратууга жардам берип, кайра дароо кетип калган деп айтып берди Садыр Жапаров. Анын айтымында ал жерде жалпыга маалымдоо каражаттардын өкүлдөрү болгон эмес, жана иш-чараны коомчулукка жарыялоо пландалган эмес. Балдарга белектерди эч кандай ашыкча жарнамасыз тапшыруу гана көздөлгөн. Бирок катышкандардын бири болуп жаткан окуяны телефонго тартып, кийин видеону социалдык тармактарга жарыялап жиберген. Ошондуктан бул жагдайга саясий маани берүүнүн кереги жок, деди Садыр Жапаров. Сүйүктүү балдар кыздарыбыз, мынакей силердин келе салатканан 3 күн 4 күн болду. Момда шаардан татнакка эжелериңер келип силерди кандай эс алып атасыңар деп, көлгө түшкөнгө баарыңарга окшош болсун деп, футболка, шорттук подароктарды алып келиптир. Азыр сиздерге таратып берет. Азыр энди кичинекей бөбөктөрдү биринчиден кой бере баштайбыз, Бияктан чыгып берсин, келгиле мындай. Кичинекей бөбөктөр, мындай келгиле.